Kontur 581. Нокен районундагы Мас айыл өкмөтүнүн тургундары айыл өкмөттүн аракетине наразы. Алар суга жерлер аукционго коюлганы менен анын адилеттүү өтпөй жатканын айтышат. Ошондой эле аукционго коюлган 1 гектар жердин 1 жылдык ижара наркы 130 миңге чейин жогорулаганына тынчсызданууда. Мурун бул жердин эң кымбаты 4 миңге чейин гана чыккан дешет. Энди карап коюлам мына. Мына өзлөрү бөлгөн лот. Şu to'rama, mana bitta lotga hozir 12 kishi, 13 kishi. 4 gektardın nemesine 50 sotikten neme alğanға 16 adam auksion bolot. 16 adam argimesiyimde götөргөндө 80 миңге чыгарып үйрөтөт да. Анан кошумча бөлөк жактан да келишип алып ачат жерди. Алгандай болот. Өкмөтү бөлөк болгондон кийин. Ал келбеш керек да. Только ушу Мас айыл өкмөтү гана алыш керек да. Азыр мен жерим аз аукционда өтүп кетти. Кимиси алды, кимиси жок билбейм. Эми келишим болот деп атат, кеткен расход төлөйт деп. Мен айтып атам, по закон иштесеңер, менде 1 ай срогум бар деп атам. Мен 1 айда жаза турган арызын жазып, айыппул деген нерсе бар, айыппулду төлөймүн. Ошо жерди кайра бериле деп атам. Ошондой эле тургундар арыз жазып жаткан лоттор боюнча да мүчүлүштүктөр кеткенин айтышат. Арызында көрсөтүлгөнгө чектөө койгон буларчы. Арызда көрсөтпөйсүңөр деп туруп мындай айтышканда кийин лотторду өзүбүз коюп коебуз деген. Жоолордун негизинде арызда көрсөтүш керек эле да. Ар бир адам лоттордун баяндамасын түшүнүп туруп, анан ошо арыздын негизинде лотко коюлгонун укугу бар да. Ал укугуну айыл өкмөт чектеп коюп атат. Мен арыз жазганда контурду койбошуңар. Biz özümüz koyuyoruz dedi. Hazır görüp durasınız bana afişede жазылган жерде biz koyulgan konturlarda 13 adam, 12 adamdan koyulgan spiskası. Мас айыл өкмөтү 126 гектар жерди ижарага берүү үчүн аукционго койгон. Айыл өкмөткө буга чейин 547 адам арыз менен кайрылганына байланыштуу аукцион 3 күнгө созулган. Айыл өкмөт башчысынын айтымында аукциондун баасы атаандашуунун негизинде жогорулап кеткен. Ошол комиссия ошол 547 адамды допуск кылат. Баарын допуск кылды. Мындай болуп кетти да, 1 гектар жерге 18 адам катышкан жерлер бар экен, 10 адам катышкан жерлер бар экен. Именно сроктор бүткөндөрдү бүгүн аукционго чыгардык. Аукциондон калган жерлери, мисалы биз 200 гектардын нарак берганда да, калган ошол мисалы 70-80 гектар жер, ал ошол үрөнчүлүк чарбаларга, мен айткандай жакыр үй бүлөлөргө, инемелерге бөлүнүп берилиш керек. Булар без аукцион берилет. Мыйзам типтүү жобосу ошол. Ал эми аукционду өткөрүү үчүн айыл өкмөттүн кызматкерлери жана жер адистеринен турган комиссия түзүлгөн. Комиссия төрагасынын айтымында тургундар арызында өзү ижарага ала турган жердин лотторун көрсөтүшкөн эмес. Мындан улам алар өздөрү иштетип жүргөн үлүш жерлерди кайрадан ижарага ала албай калып наразы болууда дейт. 19-контурда мисалы үчүн 5 гектар болсо, айырга 5 лоттун тамасы коюлат. 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи лот болуп коюлат да. Анан кийин бул жерде элдердин көбү түшүнбөй, лот койбой кетишкен да, арыз жазганда. Арызын жазганда койгондордукун биз ошо өздөрүнө эле кочуп койгонбуз. Бизде эми азыр адамдын саны көбөйүп кетти, акционго өтө көп. 536 адам катышып атат акционгочу. Жер адиси дагы жаңы болгон үчүн жетишпей калды. Жетишпей калып туруп анча-мынча лоттун номерин койбогондорду жер адистер комиссиянын негизинде сурагандардын сурабай калгандар да болуп калган эми. Ал жерден өзүнүн жер адисиндагы кемчилдиги бар, анда айтып өтүш керек. Социалдык мекемелер, жакыр үй бүлөлөр жана үрөн чарба үчүн ижарага берүүчү жерлер аукциондон өткөрүлбөйт. Мас айыл өкмөтүндө мамлекеттик фонддун 591 гектар жери бар. Айыл өкмөттүн курамына 5 айыл кирип, жергиликтүүлөрдүн көпчүлүгү дыйканчылык менен алектенишет. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион.